Уран өзü негisi Kırgız eline ziyan тийбегендей. Тие турган болсо хвоста краншаны көчүрүп кетип бир жака. Анан элге жаңы заманбап техникалар менен колдонсо болобу же болбойбу, ушул жөнүндө жооп берип коесузбу? Депутаттар, урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, абдан жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Отчетуңарды көрдүк. Туризм тармагында өзүнчө bir главасы бар экен развитиясына. Я бы хотел несколько вопросов задать. Как можно понимать развитие туризма, согласно вашей презентации, и добычу урана на Кызыломпольском месторождении? Суббота, воскресеньеде эл менен кезигип келдим, көлдөн, мына Чолпонтадан, Бостериден, Темир Айылынан, анан тилекке каршыма балыкчыга бара албай калдык. Телевидениеден, Спутниктен да мен информация бердим эле. Ушу МАГАТЭны жакшы айттыңар, Международное агентство атомной энергетики деп. Ошолордун заключениясын алып, эмне үчүн мисалы ратификация болгон эмес жогорку кеңештен, ошол эле айыл кеңештердин мындай эл менен жумуштар жүргүзүлгөн жок да? Өкмөттүн мыйзам бар экен, 99-жылы, номер 48-жылы. Биосферный территория деп. Ал жерде так жазылып турат да, Мухаммед Калый Дүйшекевич. Экинчи мыйзам бар экен, Ысык көлдүн бай экономикалык өнүгүү боюнча. Ал жер 10 секунд. Тыюу салуу боюнча, тыюу салуу боюнча. Эмне себептен берилген билдиңизби өзүңүз? Номурун берилген экен 10-жылдан. Рахмат, урматтуу Мухаммед Калый Дүйшекевич. Бүгүнкү күндүн темасы бул өкмөттүн отчет эмес болсо керек. Ата журт үчүн бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселе бул өкмөттүн ишинин уланышы эмес. Бул бир улуттун уланышы болуп турат. Кызыл Омполдогу кырдар болуп турат. Эл үчүн эң ириде экономика эсеби эмес, экономия да эсеби эмес. Эл үчүн эртеңки экология эсеп. Бүгүнкү күндө эл уга каршы, өкмөт чууга каршы эки жолу турат. Сиз буга чейин 2-3 депутаттын суроосуна жооп бердиңиз, бирок тайсалдатып баягы комиссиянын корутундусу дедиңиз да. Мына сиздин эксперттериңиздин корутундусу. Урустам Абдыкалыков айтып атат, бул проект прошел государственную экологическую экспертизу деп атат. Долбоор жакшы деп атат. Эдил Осмонбетов айтып атат, экологически чистая дейт. Андан башка экс-премьер Апас Жумагулов деген айтып тур, бул жашыл технология, бул жакшы технология, аны иштетишибиз керек деп атат да. Апастын корутундусу бул опасный корутунду. Бул эксперттердин пикири эмес, бул элдин пикири керек. Элдин пикири бул эксперттердин бири эмес. Бул экспертизанын пири. Элге эмне керек эртең? Элге каражат керек эмес, элге адамзат керек. Эл эмнеге кызыгып турат? Эл бүгүн ошол темирге эмес, теңирге карабай өкмөт деп атат. Уранды ачкан өкмөт Куранды ачпайбы деп турат. Эл эмнеден коркуп, эмнеден чочуп турат? Эң ириде эртеңкисинен чочуп турат. Анан сиз экспертиза убагында Жантөрө Сатыбалдиев, мына Кубатбек айылчылык болуш керек. Майлуу суу барганда айткан, СССР уранды казып кетти, пайдасын көрүп кетти, проблемасын бизге калтырып кетти. Жазгыла Орусия бизге $30 миллион берсин деп кат жаздырткан Дмитрий Анатольевич Медведевко. А биз бүгүн болсо Орусиядан ошол жапканга $30 миллион ала албай, ачканга $30 миллион алганга ыңтайлашып отурабыз да. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Сиз Усубалиев убагында буга каршы болгон. Сиз ал кишинин жердешисиз. 10 секунд. Улуу киши Усубалиев каршы болгон нерсеге сиз жакшы болуп койсоңуз, тарых сизге каршы болуп калат. Ушуну андан көрөк чатак чыгарбай эле чакыртып алыңыз, каршыкыртып кояман болот. Ушуну айтып коет. Уран боюнча бизде 300 миллион тонна калдык бар. Бул жанакы зыяндуу калдыктар. 300 миллион тонна. Шу көлдү экозона эле кылып койбойлубу? Экологический зона кылып, бир кумтөр жетет. Бизде мындай болуп алды да интернет булактары. Оң айтсаң сол айттың дейт, чын айтсаң калп айттың дейт. Инвесторлор керек. Бирок аларга альтернативный бир нерсени сунуш кылыш керек. Ошо калдыктарды иштетүү боюнча сунуштар бар. Жана Магета деген агенттик компания эл аралыктан канча акча бизде келип түшкөн жана канча иштелди? Ким билет ушуну? Мухаммед Калый Дүйшекевич, уран маселесин жаңы жылдан бери 2 жолу көтөрдүк. Билесиз, акыркы убакта коомчулукта бул өтө мындай резонанстуу маселелердин бири болду. Ушул боюнча өкмөттүн позициясын дагы бир жолу тактап айтып бересизби?
2 күн мурда ошол депутаттар болуп, ошол уран казылып аткан жерге барып, жеринен таанышып келдик. Элдин талабы өтө катуу. Ал жерде балыкчы эле шаар эмес, Тоң районунан, Ысык көл, Кочкор районунан дагы чыгып атышат. Алар ошол айта баргыла деди, 29-unda дагы митингге чогулуп атышат. Эми ал жерде токтотту деп жакшы бир оперативный чечим кабыл алдыңыздар. Ошол 29-на дагы өкүлдөрдү жиберсеңиздер, бизге кошуп жиберсеңиздер, барып ошо элдер менен иш токтоду, мындан кийинки иштерди деп иш план түзүп алалы. Уран боюнча мурда күнү ошо Кызыл Омполдо Мухаммедкалый Дүйшөкевич эл менен кезиккенде ушу жеке эле көлдүктөр эмес, Кыргызстандын ар кайсы жеринен барыптыр да. Мен айтат элем, ошо элдердин основной накта патриоттор экен да. Бир эле талап кылып атышат. Ошо жабышка. Баары тең, бизге акчасынын да кереги жок, эчтекесинин кереги жок. Ошону жапкыла. Уктап аткан ажыдарды ойготпогула деп атат да. Мурун өзүңүздөргө белгилүү болуш керек, ушу Кумтөргө кетип бараткан машина Барсконун үстүнөн авария болгон Сианит менен. Ошо Сианит авария болгондо биздин Кыргызстанга бери дегенде 3-4 жыл турист келбей калды. Кандай ущерб болду? Ошондо дагы ошо министр охрана окружающей среды ошо Кулубек Бокомбаев мосттун ар жагын эмес, бер жагын эмес, ар жагына чыгып алып суун ичип атканды билесиз. Азыркы министрди алдын ала уже заключениясын берип одобрить эте баштады. Ошонун баарын жакшылап өзүңүз оюңузда жакшы экен, баарын айтып өттүңүз. Ушу уран боюнча комиссия түзүп атпсыз. Урматтап ушу Турдак Нусвалиевдин сөздөрүн дагы ушу элдин туура чечим кыласызга деп мен чоң үмүттөмүн. Эл дагы. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Камчыбек Жолдошбаевич, абдан чоң рахмат сурооңузга. Эми уран боюнча мынакей кийинки бир 2 жуманын ичинде абдан катуу талкуу болуп атат. Бул урандын тарыхына бир аз токтолуп баарыңыздарга мен маалымат берип койсом, себеби дегенде туура эмес маалыматтар болуп атат да. Бул уранды иштетүүдө Россия Федерациясынын 30 миллион долларын алышкан. Анан ошону уранды жана кенин берип атат депчи. Мунун тарыхына токтолуп кетейин, уруксат берсеңиздер. Юразия Кыргызстан компаниясы 2004-жылы бизден регистрациядан өттүр. 2010-жылы 18 ноябрда геологиялык изилдөөгө алган экен. Ошондо эле кайра 11-жылы узартылган геологиялык чалгындоо деп. Ал убакта министр болуп, жаратылыш ресурстарыныкы Жумалиев Кайрат иштептир. 2011-жылы май айында ошол Кызыл Омпол деп жанагы уран чыкчу жерди деп кендин жерине берген экен. Ал жерде экинчи жолу кол койгон Эсенаманов Замир деп. Ал дагы ошол министр болуп иштеп жүргөндө кол коюлуптур. 2012-жылы ош жерге лицензионный соглашение деп кол коюп бериптир. Ал жерге Чунуев кол койгон. Узартып беришкен дагы. 2014-жылы 2015-жылга чейин узартууну Зилалиев кол коюптур. Уранга деп кол койгон. Уран экенин билишкен, уран чыгарын билишип, жанагы геология разведка болгондон таанышып чыккандан кийин, анан кийин ошол уранга деп жазылып, лицензия берилген экен. Бул жерде жазылып атат, мынакей мен окуп берейин орусчасын, баарыңыздарга эме болсун. Выдано лицензионное соглашение номер 4 на проведение геолого-разведческих работ на уран, торий, цирконий, железо, титан, фосфор, редкие земельные, редкие земли и шпат, полевой шпат деген бар экен, в пределах Кызыломпольской площади. Июльда 15-жылы заключение лицензионного соглашения номер 5 из видов полезных ископаемых исключены торий, цирконий, железо, титан, оставлен только уран. Уранга деп ушундай кол коюлган да.
Мына ошондон бери келатып, 16-жылы дагы узартылыптыр. Анан ошол азыркы чалгындоо иштери жүрүп атат. Жүрүп бүтүп, анан баягы келип Россия Федерациясынын президенти келип кол койгондогу иш кагаздарды, келишимдерди айтып атат, биздин бюджетке түшкөн деп. Жок, андай эмес. Карабалта Тоо-кен комбинаты менен Экономи Полимерс деген Россиянын компаниясы экөө бири-бирине кызматташуу боюнча кол коюшуп атат. Ошо Полимер Экономист деген компания Карабалта Тоо-кен комбинатына 30 миллион доллар бергенге жардам берем деп атат. Мына ошондон кийин анан жанагыдай иштер башталып атат. Мен эмнеге айтам, кечээ биз депутаттарыбыз суроо берди, 30 миллион долларды силер ошон үчүн алгансыңарбы деп. Жок, андай эмес. Экинчиден биз ведомство аралык комиссия түздүк, башында мына Кубат Алиевич. Ал жерде бүт экология маселесин, адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна таасири тиеби, тийбейби, ушул маселе кандай болот? Жаратылышыбызга кандай маселе болот? Тиеби, тийбейби? Жаратылыш бузулабы, бузулбайбы? Ушул маселелердин баарын камтыган ведомство аралык комиссия түздүк. Түзүп ал жерге Улуттар Академиясынан жана ушуга байланышкан окумуштуу эксперттерди, анан биз азыр тапшырмада берип атабыз. Эл аралык эксперттерди чакырып, ошол жерден биз өзүбүздүн тыянагыбызды чыгарып анан жергиликтүү эл менен, сиздер менен кеңешип, андан кийин анан уруксаат беребиз жана бербейбиз. Мына ушундай максатта болуп атат да. А бизди кээ бирлер айтып атат, ушул азыркы өкмөт берген, анан акча алган деп. Андай эмес. Бүгүнкү күндө ал жерде иш болгон жок. Азыр мына ведомство аралык комиссиянын алкагында ошол изилдөөнү жүргүзгөн компания дагы, Тоо-кен Карабалта комбинаты дагы баары чогулуп азыр ишти улантып атышат. Изилдеп, андан кийин анан сиздерге дагы айтабыз, кандай тыянакка келдик. Андан кийин гана чечебиз. Иштейби, иштебейби комбинат. Бактыбек Сагындыкович, бул эки түшүнүк бири-бирине карама каршы келе турган түшүнүк сыяктуу кабыл алынат да. Туризмди эми биз айтып атабыз. Мисалы үчүн биз эмнебиз менен туристтик мындай өзүбүздүн потенциалыбыз бар деп. Бул экологиябыз менен туурабы? Жаратылышыбыз менен, анан элибиздин маданияты менен бар деп атабыз. Анан эми жана уран боюнча айтып атасыз. Уран боюнча эми мурун чечимдер кабыл алыныптыр. Бирок акыркы биздин чечимибиз мындай болду. Азыр иштин баарын токтотуп, жана комиссия кандай корутунду чыгарат, ал корутундуну жөн чыгарбайт. Комиссиянын ичи ачык айкын. Жана жергиликтүү нааразычылыгын билдирип аткан адамдарыбыз катышып, эксперттер катышып, окумуштуулар катышып. Мен ойлоп атам, чет жактан дагы эксперттер чакырышыбыз керек. МАГАТЭ сыяктуу эл аралык уюмдар бар. Ошолор кандай тыянак берет, ошого жараша биз силерге айталы деп атабыз, элге дагы. Технологиясы момундай экен, ушуну иштетебизби же иштетпейбизби деп. Жок, иштетпейбиз десе, анда иштетпейбиз. Рахмат. Рыскелди Шыныбекович, бул эми туура маселе. Сиз дагы күйүп атасыз, биз дагы ошо жаран катары, мен ошол уран аччу жерде чоңойгон баламын. Бирок мындайда ачыгын айтышыбыз керек. 10 жылдан бери лицензияны берип иштеткен, өзү иштеп аткан компаниянын да тагдыры бар да. Алардын Кыргыз мамлекетине кое турган доосу бар. Мына ушулардын баарын комплекстүү чечели да. 10 жылдан бери жергиликтүү бюджетке 2 ай өкмөткө төлөп жүргөнү бар. Анын баарын ачык айтышыбыз керек да. Булардын баарын экспертиза жанагындай корутуусун чыгарса, элибиз иштетпейт десе, анда ошол компания менен кайра сүйлөшүш керек. Мына элибиз момундай чечип атат, сиздин тагдырыңызды мындай кылабыз депчи. Анан инвесторду чакырып алып, лицензиясын берип, бир эмес 5 жолу кайра кайталап, тастыктап берип, анан эртең сен чыга бер, элибиз болбойт атат деп айтыш үчүн да бизге мындай негиз керек да. Мен ошол жагын айтып атам. Атак мен деле ошондой оюм бар. Экология менен биздин жарандардын ден соолугу акча эмес, экономика эмес, сиз айткандай биринчи орунда экология менен адамдын ден соолугу. Рахмат.
ошо берген лицензияны берген кишилердин жоопкерчилигин да караш керек. Кийинки сөз депутат Сулейманов Бахадыр Исхаковичте. Рахмат Дастан Дасбекович, уважаемый Дастан Дасбекович, добавьте, если что, минуту времени лидера фракции тоже, чтобы закончить с мыслями. Нет, это аягында берилет лидер фракциянын убактысы, аягында бүткөн суроолор бүткөндөн Тогда остановите мое время. Уважаемый Мухаммед Душукевич, действительно посмотрели ваш отчет за 2018 год, цифры ваши макроэкономические показатели. Сіз Қызыл Омпол бойынша айтып атасыз да, Ооба. Ташбулактагы. Мен эми жана тарыхын айттым, канчанчы жылдан бери келатканын. Компания өзү 2004 жылы бизде Кыргызстанда регистрациядан каттоодон өткөн, 2010 жылы лицензияны алган изилдөөгө. Андан кийин 12-14, 15 жылдары 3-4 жолу узартуу болгон лицензияны. Бир лицензиясында уранга деп берилген лицензия бар. Ал убакыттын өзүнүн мезгилдери бар. Ким иштеп аткан өкмөттө, ким ошолорго кол койгону. Анан азыр болсо эми элдин жанагыдай оюн, пикирин баарыбыз угуп атабыз. Элдин кээ бирлери нааразы болуп атат. Мына ушундай көрүнүштү толук изилдеп чыгуу үчүн өкмөт тарабынан комиссия түзүлдү. Комиссиянын алкагында бүт тиешелүү мамлекеттик органдар, жарандык коомдон, жергиликтүү калктын активдүү адамдары, деги бардык ушуга кызыктар болгон жарандарыбыз ал комиссияга иштегенге болот. Анан сөзсүз түрдө биз улуттук академиядан коштук, жана институттардан коштук, ушул экология маселеси боюнча, радиация маселеси боюнча иштегендерден. Анан биз эми 2 күн болду, иштин баарын токтоду, азыр иш жок. Биз азыр комиссиянын алкагында бардык маселелерди карап, экология маселесин, жарандарыбыздын ден соолугуна кандай таасир тийгизет бул маселени бардыгын карап, мен ойлойм, мына жанадагы депутаттарыбыз колдоп атат. Магатага чейин ошолорго кайрылуу жасап, чакырып, анан алардын корутундусун алып туруп, анан сиздер менен биргиликте коомубузга айтып, анан кандай чечим чыгат, ошого жараша болот. Эгерде токтот десе, токтотобуз. Анан бир гана маселе болот. Бул ошол 10 жылдан бери иштеп келе жаткан, каражатын сарптаган компаниянын өзүнүн тагдыры кандай болот? Мунан да чогулуп чечишибиз керек. Алар дагы өзлөрүнүн юридикалык жактан жанагыдай лицензияны берген, эмне үчүн берген, ошол убактагы жетекчилер кандай кол койгон. Эгерде биосфералык зона деп мурун ошондой кендер иштеткенге тыюу салынган болсо, мыйзамды бузуп, кандай кылып уранга берилген, ушулардын маселесин баарын карап, анан кийин жанагы иштеп аткан компаниянын өзүнө да жооп беришибиз керек деген ойдомун. Биздин позициябыз, өкмөттүн позициясы ушундай. Мен ойлойм, сиздер дагы мынакей азыр суроо берип атканда Бакыт Сагындыгович жана башка депутаттар да ошо комиссиянын алкагында иштейли деди. Иштеп бардыгыбыз ачык айкын элибизге болгон фактылардын баардыгын беришибиз керек, анан чогулуп чечишибиз керек деген ойдомун.